Üçüncü tayımga кезек kelip жетti. Намыс Шахтер командалары. Намыс жана Шахтер командасынын ортосундагы 3-чү бөлүк уланат. Биринчи, экинчи бөлүктөн соң эсеп 4-1. Биринчи бөлүк 3-1 эсебинде соңуна чыкса, экинчи таймдын экинчи мүнөтүндө Айтбек Жолдошбек уулу эсепти 4-1 айландырган. Ошол боюнча азырынча эсеп сандары 4-1. Элдин жүрөгүнөн тирек тапкан Асылбек агайыбыз кино жактында ыр жана дароо Абубакыр Мамасеитов улакты жерден эңип алды. Келип жетти жана эсеп сандарын 4-2ге кыскартты. Биз айтканбыз, Абубакыр Мамасеитов Сарыөзөн менен болгон оюнда өзүн чечүүчү деңгээлде көрсөткөн оюнчулардын бири. Буга чейин дагы Шерхан Эшмуратовго бир мүмкүнчүлүк келген, бирок ал салым жарата албады. Караңыздарчы, артынан оюнчу жетип келгенине карабастан укмуштуудай салымды жаратты. Дал ушундай оюндарда салым жаратыш гана маанилүү болуп калат. Чындыгында биздин убакчыларыбыз өзүн таптакыр унутуп коет. 4-2 Беттештин интригасы кайтып келди кайрадан. Эми Беттеш андан арыдагы кайнайт. Азыр эсеп 4-2. Шахтер командасынын кайрадан үмүттүн шамы жанды. Арген Абдулаев өзү келе жатат, улактан алтады. Жана бул жолу Эшмуратов дагы келген. Арген Абдулаев жетип келди. Дастан Русланов дагы ортодо. Дастан Русланов эңип жатат, жок, аягына чыгыш. Шерхан Эшмуратовго эми мүмкүнчүлүк ачылды дегиче, жок, ал дагы көтөрүп кете алган жок. Бул эми Шахтер деген ысым эле чөстөйдө, көрмөндөр. Арген Абдулаев акырындап улактын жанына жетип келди. Бир ширактан кармады, көтөрүп кете алабы. Илдар Жеңишбеков жакшы деңгээлде жабышты. Жана калыс ышкырыкты жаңыртты. Эмне болду азыр? Арген Абдулаевди менимче урдуруп кетсе керек. Илдар Жеңишбеков. Мына 2 мүнөттүк жазамамаган Намыс командасынын бир оюнчусу акырындап жөнөп келет. Илдар. Жана Илдар Жеңишбеков азыр Арген Абдулаевди бир аз урдуруп өттү көрүнөт. Эми Илдар Жеңишбеков да өтө мыкты деңгээлде коргоочу. Жогорку лигада көп жылдан бери ойноп келет. Азыр атайлап эмес, албетте атаандашка тийип өттү. Эми Илдар Жеңишбеков 2 мүнөт жаза маамыда оюн өткөрөт. Бул таң калыштуу урматтуу көрүүчүлөр, 3 таймдагы эң алгачкы жаза. Боксерский промоушен. Бирок ушул жерден бир аз жакын аралыктан, бирок Илдар Жеңишбеков ат салганы байкалды. Боксерский промоушен төрөгө Андо Данчи мырзадан японский. Убакыт токтоп турат, урматтуу көкбөрүчүлөр. Биз дароо мындай учурларда дароо убакыт токтото турган атайын жигитибиз бар. Бул жерде баарын карап турат. Ал жагынан камсанабагыла. 5 калыс азыр биригип ойлонууда. Карим Ажиндагы көрөрмандар келди. Мына Сайко Лаш дейт, уккылачы, мына сөзүм жыйынтыктап коюн. Сайко Лаш японский боксерский промоушен төрөгө Андо Данчи мырзадан мына эки команданын кимиси утса. Байке, онундай бар оласыз онундай. Кимиси утса эки команданын $4000 кетти. Эки команданын кимиси утса $4000. Караңыздарчы, көрөрмандар эмне деген сыякыларды ортого коюп жатышат. Будан кийин финал болот эмес, урматтуу көрөрмандар. Финалды уткан командага ошол эле Сайко Лаш японский боксерский промоушендун төрөгасы Андо Данчиден $5000. Финалды уткан командага 5000, мынагы 3-4 уткан командага $4000 кетти. Ай бара келди. Мына жерде $1000 калып калып атат, не толуп я. 9000 эле болуп калып атат. Так, убакыт токтоп турат көрөрмандар. Азыр калыстар тобу өздөрү кеңешти. Марлис Койгелдиевке ошол эле Намыстын капитаны дагы, Шахтердин капитаны дагы сөздөрдү айтышууда. Арген Абдулаев дагы бир нерсени айтып жатат. Илдар Жеңишбеков кайрадан жаза маамында көздөй кетти. Азыр улак жерден башталабы же Шахтердин оюнчусунанбы? Жумалдык Адилеттен ар бир салымыңарга 5000 сомдон келди Намыс командасына. Oyun başlandı. Kayradan vakitli жалғаштырдык. Шахтер командасы алды. Эми Шахтер кандай кылат?
3-4 oyun таласында Шахтер командасы. Жана азыр намыстын бир oyuncusu Арген Абдулаевдын жанында. Эми Арген Абдулаев бошонуп чыгабы? Жок. Дагы да болсо намыс өтө ишенимдүү коргонууда. Жаза намысында турат. Аргендер такымында тең. Дастан Качкынбаев коргонууда өтө активдүү. Шумкар Бакытбек уулу Дастан Качкынбаевди жапты. Жана Шахтердун азыр алмашууда бир oyuncusu кетти. Менимче коргоочу oyuncu кирип келет көрүнөт. Же Улакты Абубакыр Мамасеитовго өткөрүп берүүнү жасай Арген Абдулаев. Эми чыкты Арген Абдулаев бара жатат. Алдында тосуп турган команданын капитаны Үсөнбек Жолдошбек уулу бар. Жана эмичи жок. Дагы да болсо коргонуу активдүү. Эми Арген Абдулаев жана бир гол менен шилтеп, серпип салып кете алган жок. Өтө өзүнө ишенимдүү болуп калды. Арген Абдулаев бир аз чарчап калды. Айтор салып кете алган жок. Азыр намыстын биз коргонуудагы 3 oyuncuсуна ба беришибиз керек. Өтө мыкты деңгээлде коргонууну коюп жетишти. Ошон үчүн чыкпаш керек. Ушундай ойлогум келип атат, акырын ойлогум. Шумкар Бакытбек уулу азыр Арген Абдулаевдин бул аракетине нааразы чындыгында. Намыс командасы силерге Толкунбек агаңардан дагы 100 сом. Абубакыр Мамасеитов келген болчу. Менимче Абубакыр Мамасеитовго өткөрүп берүүнү жасайбы деп ойлогонбуз. Бирок Арген Абдулаев бир келген мүмкүнчүлүктү колдонуп кете алган жок. Кайрадан Дастан Русланов ортодо, ага каршы Жолдош Назаркулов. Элдер кирер. Жана Элдер Жеңишбековдун жаза мамыдагы убактысы соңуна келди. Жолдош Назаркулов улакты эңди. Эми басып кете алабы? Сол такымга басты Жолдош Назаркулов. Абубакыр Мамасеитов өткөрүп алабы? Жок. Абубакыр Мамасеитов жок. Бул жолу 8 номер менен Эрлис Каныбеков жүрөт. Көрөбүз азыр кандай болот. Келдибек Акылбек уулу дагы кирип келген. Жолдош Назаркулов өзү келе жатат. Команда капитанына өткөрүп берүүнү жасалды. Мухаммед Төрөгелди уулу Шумкар Бакытбек уулу түз эле сүздүрүп кирип келе жатат. Намыстын коргонуусу активдүү. Келдибек Акылбек уулу дагы Баткен менен ортону жары өттү. Жана ушул жерден аракетти көрүш керек. Жолдош Назаркулов кирип келе жатат. Бирок Дастан Русланов дагы өтө мыкты деңгээлде коргонууда. Дагы да болсо Улак Мухаммед Төрөгелди уулунун такымында. Эми Келдибек Акылбек уулу өткөрүп берилди. Жана эсеп сандары 3-4. Арген Абдулаев буга чейин эле жыйынтыкташ керек болчу. Бирок ал нерсени жасай алган жок. Жана Арген Абдулаев сала албаган салымды Келдибек Акылбек уулу эсепти 3-4кө жеткирди. 3 oyuncu менен өтө ишенимдүү коргонгон болчу намыс командасы. Бул жолу бир аз коргонууга тактыкка жетишпей калды. Эсеп сандары 3-4. Шахтер командасы Калпстрой асыл байкеңерден дагы асыл. Абубакыр Мамасеитов кайрадан жетип келди. Жерден улакты көтөрдү. Андан ары аягына чейин улантып кете алган жок. Жана кайрадан аут. Алты мүнөт убакыт артта калды. Эсеп сандары 4-3. Намыс командасы алдыда дагы да болсо. Фаворитте ортону ээлип жатат. Ага каршы Жолдош Назаркулов жана Дастан Русланов жерден улакты көтөрдү. Русланов Дастан көтөрдү. Дастан Русланов убакыт Шахтерге каршы иштеп жатат. Албетте бирок азыр убакытты созууга эрте. Дагы 8 мүнөттөй убакыт бар. Мына жерге билет алып көрмандар ойлошуп аткан кандай оюн болот деп деш. Алдыр өтө бер сонун. Бардык нерсе. Жолдош Назаркулов азыр улактын бир ширагынан кармап алган. Дагы да болсо кой берер эмес. Эми гана мына Шерхан Эшмуратов улакка жабышты. Жолдош Назаркулов дагы бир тарабынан өтө ишенимдүү кармап алган. Азыр эми гана намыс оюнчусу жакшы жол ачып берди. Фаворит менен ылдамдыкты кошуп Дастан Русланов бара жатат. 5-салымды жарата алабы
Команда капитаны жетип келди. Мухаммед Төрөгелди уулу. Жана коргонууда 9 номер менен Тилек Мусабеков дагы активдүү. Дастан Русланов эми жол ачылды. Дастанга ыргытты. Жана эң соңку мүнөттө Дастан Качкынбаев тартып улакты түртөп казанга салды. Азыр Марлис Койгелдиев салымды эсептей элек. Азыр коя турыңыздар. Марлис Койгелдиев азыр салымды эсептеген жок. Жана жайлатылган тасмадан көрөлү. Дастан Русланов Дастан Русланов аттан үзүлүп бара жатып колу менен түрткөн. Бирок Дастан Качкынбаевдин аракети эсептелиш керек. Ал аттын үстүндө болчу. Эми калыстын чечимин угабыз сөз түрдө. Демек салым эсептелбейт. Андан ары улакты намысын оюнчусу Урустам Мүдүнов доллар менен такымга баскан экен. Сөнбек Жолдошбек уулу дагы кайсы бир маселени айтып жатат. Кайрадан 5 калыс кеңешет көрүнөт менимче. Экинчи калыс келди. Уақыт мынакей 7-минута 28-секундада токтотулду. Азыр менимче Дастан Русланов улакты түртпөй, Дастан Качкынбаев улакты казан ичине түрткөндөн да эсептелмек. Эмнеси болсо да күтөлү. Эки Дастан биригип туруп салым жараткан. Бирок азырынча ал нерсе эсептеле элек. Арген Абдулаев кайрадан келген. Кабирхан менен азыр 5 калыс кеңешип жатат. Ипподромду караңыздарчы. Чолпон ата да бүгүн майрам, Чолпон ата да бүгүн салтанат. Жык жыйма. Менимче отуруп көргөнгө эмес, туруп көргөнгө орундар азаят болуш керек азыр финалдык оюндарда. Кудадан 10.000 сом келди. 10.000 сом келди. Капитан командаларды Марлис Койгелдиев азыр чакырып жатат. Жана менимче чечим чыгарды көрүнөт. Азыр эме видео кайталоону көрүңүз. Азыр эме бизде видео кайталоону көрүп ушундай учурларда болот. Тайгазанда салым эмес экендигин көрүү үчүн ортодогу калыс азыр мынакей видео кайталоону көздөй барат. Өзү жалгыз барат, капитандар эч ким кошулбайт, жалгыз барат дагы көрүп, азыр сиздерге жарыя кылам. Азыр видео кайталоо каралат менимче. Учурлар көп болгон. Марлис Койгелдиев өзү кайталоону кароо үчүн барат жатат. Болбош керек. Ошон үчүн видео. Эми Марлис Койгелдиев дагы бир аракетте салымды эсептейт. Бирок андан ары Мотажа Мирбек сага кайталоону караш керек. Акылбай теңденчи. Бир топоз дейт. 90-жылгы Акылбай теңден бир топоз. Жана азыр Марлис Койгелдиев биздин канал жайгашкан унаага келип кирди. Менимче биздин режиссерлорубуз толук түрдө кайталоону көрсөтөт. Марлис Койгелдиевке андан соң гана чечим чыгат. Негизи Дастан Качкынбаев аттын үстүнөн туруп түрттү. Бирок Дастан Русланов аттан ажырагандан кийин салым жатканда дагы бир жолу көрсөк болот. Дастан Русланов убакты силкеп аргатты. Жана аттын үстүнөн түшүп атканда түртүп бара жатат. Марлис Койгелдиев дароо эле чечимди чыгарды, көп күткөн жок. Жана эми жыйынтыкты күтөлү. Жетекчилер уктуңар, психологический канча мирип кетип атат. Ошону айтсаңыз, эмнеге бул? Мен деле бирөөнүн баласы мындай. 15.000 сом деп койсо болбойт беле деп канча не? Жана 4.000 доллардан 400 доллар биздики ошондо. Эсептей атат. Так, видеону көрүшсүн. Так, болуш керек. Бул нерсе азыр көрдү, азыр калыстын жыйынтыгын айтабыз. Кетишти. Шаштырбагыла. Калыстар азыр толук оюн токтотуп, андан кийин бизге жарыя берет, биз силерге жар салабыз. Жана жыйынтык тугалы Марлис Койгелдиев видео кайталоону толук түрдө карады. Эми кандай чечим чыгарат? Ошентип намыс командасынын оюнчусу Русланов Дастан жерге туруп түртүп койгондугу үчүн ат баты менен жазага чыгат.
Жана Дастан Русланов азыр улакты жерден түрткөндүгү үчүн жаза маамы берилет экен. Калыс ошондой чечим чыгарды. Дастан Русланов да эми оюнга кирип кетти. Ал дагы атайлаган жок. Ал дагы командасы үчүн жардам бергиси келди. Ал дагы бул чемпионат 3-орунду ээлегиси келип атат. Бирок азыр Дастан Качкынбаевдин аракети да өзгөчө болгон. Жаза келсин, жазаны чыгарып алгыла. Калыстар Бирок болбой эле. Түртүгөн үчүн. Аракетси. Дастан Русланов мына жаза маамды көздөй кетип бара жатат. Албетте эч кимди сүзүргөн жок, эч кимди. Бирок айтат, Дастан жерге туруп койдурган жок. Бирок айтат, жок ал түрткөн жок, ал итеребейди дейт. Не болот? Улак эми Казандын түбүндө уланат 4-3. Эми Дастан Русланов 2 мүнөттүк жаза маамыга кетти. Уланат анданлары 3-4. 2 мүнөттүк жазага. Дастан Качкынбаев караңыздарчы. Бакыр Мамасеитовду кандай көзөмөлгө алып жатат азыр? Арген Абдулаев эми басты. Буга чейинки катасын эми кайталабаш керек дегенче Дастан Качкынбаев анданары тартып кетүүгө жакын Арген Абдулаевдин такымынан. Жана эмне деген аракет? Дастан Качкынбаев азыр Арген Абдулаевдин такымынан улакты тартып кеткенге жетишкен. Азамат Дастан Качкынбаев азыр өтө ишенимдүү коргонду Дастан Качкынбаев. 99-дар өздөрү негизи. Ал эми Дастан Русланов үчүн бул 2 мүнөт менимче өтпөй жатат, таптакыр. Мына ушундай болду. Абдуллаев Арген көтөргөн, Дастан жулуп алды дагы аутту көздөй чыгарды. Эми бул намыс командасында сону мүмкүнчүлүк болуп атат. Убакыт чоюлуп атат. 3 көтөрдү учурунда эми жеке оюн болот азыр. Жеке кемеси мыкты болот. Ал эми жаза маамынын дагы 1 мүнөт убакыты бар. Муратбек Жумалиев коён менен ортодо, ага каршы Жаныш Конушбаев. Мына Жаныш Конушбаев бүгүн көрүнбөй жаткан. Эми гана ортого чыкты. 11-чи номердеги бул генерал белгиленген, бирок кайсылар ким экенин айтыш кыйын. Себеби жарым финалга жеткенден кийин 3 ат алмаштырууга уруксат берилет. Муратбек Жумалиев коён менен ортодо. Конушбаев, Жаныш. Дагы да болсо аттар түз турбай жатат. Билал баягы эле Билал. Дастан шашылбаш. Калыс эми ышкырыкты жаңырды. Муратбекке Жумалиев ортону ээледи. Биргелге мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Басты эртерээк чыгыш керек. Муратбек Жумалиев эч кандай күтүүнүн кереги жок. Жана Арген Абдулаев азыр өткөрүп алууга аракетти жасаган жок. Эми гана өткөрүп алган бул Эшмуратов, бирок кайра эле аутты көздөй бара жатат. Эшмуратов кайрадан аут. Аутты көздөй чыкты. Дастан жазага чыкса деле, жазадан кирсе деле, карачы көрмөндөр мыктысыңар. Бул эми Дастан эми күлүк күнүндө Тулпар тушунда бир кездерде мындай Манас, Нуржан, Өмүрбек, кыскасы ушул жигиттер дагы гүлдөй жайнап ушунчалык көрмөндөрдүн жүрөгүнөн орун тапкан учурлар болгон. Азыр эми мына 10 мүнөт убакыт алдыда. 5 мүнөт убакыт калды. Дастан Русланов кайрадан фаворит менен ортону ээледи, көтөрүп бара жатат. Улактын бир ширагынан кармады. Бир ракет менен эмне деген аракет Дастан Руслановтан караңыздарчы. Жана басты такымга. Эми Дастан Русланов ашыкпастан 5-чи салымды көздөй сапар алып бара жатат. Алдында жол ачылды. Бара жатат. Жетип келе турган оюнчу деле жок. Дастан Русланов келип жетти. Жана эсеп сандары 5-3. Намыс командасы кайрадан артыкчылык менен алдыга чыгууда. Ошентип Дастан Руслановдун бул 3-чү салымы. Бүгүнкү беттештеги хет-трикти жасоодо. Дастан Русланов ошентип 2 мүнөттүк жазага кетти. Кайра буга чейинки сала албаган арек салымын ишке ашырды. 5-3. Азыр эми урматтуу көрмөндөр. Айтбек Жолдошбек уулу биринчилерден болуп жетип келди стартка. Эми Шахтердин бир оюнчусу эңди. Кайрадан эле бул Шерхан Эшмуратов, намыстын бир эмес 2 оюнчусу ага каршы. Азыр бир аз Шахтердин коргонуусу башаламан орун алып жатат. Аркыма ээлери азыр ортодо мына финалдык оюндун ортосунда кичинекей ошо ак чабыш оюн өтөт. Ошондон кийин гана финал.
мына ушундай болуп атат. Караңыздарчы, көрмөндөр. Тим эле жүрөк езилген оюнда тартылып атышат эки команда. Соны көз тийбесин, эки командага тең көз тийбесин. Мынанча көрмөн келип бир кулардан чыгып кеткен башкада. Жолдош Назаркулов бир аракет менен улакты эңип кете алган жок. Кайрадан Дастан Русланов. Дастан Русланов эң соңку оюн, андыктан фаворит деп аягына чейин ойнотууну туура көрдүгөнөт. Команда 3 мүнөт убакыт. Карачы. Дастан Русланов эми оң такымга басты улакты жакшылап. Жубайды дагы ушул фаворитти тандагандай тандайбы? Фаворит менен азыр эми Айтбекке Жолдошбек уулуну өткөрүп берүүнү жасайт. Айтбекке Жолдошбек уулу бул оюнчу дагы өтө мыкты деңгээлде. Жок, өткөрүп берүүнү жасай элек. Эми бир аз кечиктиби дегиче жок. Айтбек Жолдошбек уулу улакты басты такымга. Эми ашыкпастан чабуулга чыгыш керек. Айтбек Жолдошбек уулунун минген аты Маникер. Маникер буга чейинки оюндарда дагы өзүн өтө жакшы деңгээлде көрсөттү. Айтбек Жолдошбек уулу 1998-жылы жарык дүйнөгө келген оюнчу Айтбек Жолдошбек уулу. Буга чейинкидей тактика кайрадан буга чейинкидей тактика. Аргымактын башын тартты, эми чабуулга чыгабы. Ага каршы кайрадан эле. Бул 13 номерде Келдибек Акылбек уулу. Урматтуу оюнчулар, калыс жаза дедиби? Чыккыла. Калыс менен айтышып, тарам-парам кереги жок. Дастан Качкынбаев азыр Намыс командасы Шахтердун оюнчусу. Тагыра намыстын оюнчусу жазамама кеткен. Буга чейин Медербайкен Актала федерациясынын буга чейин дал ушул намыс командасын сактап калган оюнчу. 3-4 оюн уланып жатканда Дасан, сенин ушуну менен мынагы эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына арналган көкбөр оюнундагы жүрүшүң соңуна чыкты. Азыр эми 2 мүнөттөн оюн деле бүтөт. Сенин дагы соодаң бүтөт ошондо. Соңку 2 мүнөт. Азыр эми мына чабуулга чыгып бара жаткан команда тарабынан эреже бузулгандыгынан улам такымдагы теке жерге ташталып Келдибек Акылбек уулу ортодо бул жолу улактын бир ширагынан кармаган, эми басууга мүмкүнчүлүк жок. Басты Келдибек Акылбек уулу. Жана эми Шахтер командасынын оюнчулары жол ачып бере алабы? Келдиш 1,5 мүнөт убакыт калды. Келдибек Акылбек уулу акырындап бара жатат. Намыс командасында алмашуу орун алды. Рустам Үдүнов коргонууга өзү келди. Келдибек Акылбек уулу кандай чечим чыгарат? Топко салып жатат эмнеге? Дегенче команда капитаны Үсөнбек Жолдошбек уулу коргонууда өзү активдүү. Мухаммед Төрөгелди уулу ага жардам берүүдө. Акыркы минута кетти көкбөрүчүлөр. Келдибек Акылбек уулу дагы да болсо такымда убакытты сактап жатат. Намыстын коргонуусуна биз бир баа берип өтүшүбүз керек. Буга чейинки 3-чү жазамамы, бирок биринде дагы салдырган жок. 3 оюнчу укмуштуудай бир муштун болуп коргонуп жатат. Жана бул жолу демекке тартып алып койгон экен азыр намыс оюнчусу. Бул команданын капитаны Үсөнбек Жолдошбек уулу. Чыныгы капитандык милдетти моюнга алып далилдеп жатат. Жана анын атын жетелеп Рустам Үдүнов бара жатат. Ошондой эле коргонууда Сыймык Кайырбек уулу дагы бар. Чамамда 5-3 эсебинде беттеш соңуна жетип келет. Ошону менен 10 секунда калды. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Мына ошентип намыс командасы өзүнүн тарыхында биринчи жолу жогорку лиганын 3-чү орун ээлеп жатат. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алар чындыгында бул нерсеге татыктуу. Алар да башында биринчи лигада көп жолу жеңилди. Былтыр жогорку лигада 4-чү орунду ээлеген 9 май майрамында быйыл мынтип 3-чү орунду ээледи.
кийинки жылдары Кудай буйруса дейли Намыс командасы дагы Келиңдер, батаны көргөнү финалга чейин жетип барып кызыктуу оюн көрсөтөт деген тилекти айталы. Албетте Шахтер командасы дагы мыкты